Баарыңыздарга салам, менин атым Тахмина. 33 жаштамын, 2 уул, 2 кыздын апасымын. Кесибим боюнча филологмун. Жалпак тилде айтканда англис тили мугалимимин. Өнүгүү жолум 2011-2012 жылдардан башталган студент кезимде. Ошол учурда билимдүү кыздар менен жашап, кантип билим алыш керек, жашоого керектүү ресурстарды учурдан үйрөнгөм. 2012 жылы тарбиячы болуп эмгектенип баштагам, 2 курсумда. Ошол жерде айтышат эле да, кендини geliştirmen lazım, kendini yetiştirmen lazım diye söylüyorlardı. Ama o an ben bunu anlamazdım gerçekten. Анткени ал учурда бул нерсе бизде анчалык өзүңдү өнүштүрүү, geliştirүү, мындай психологияңды өзгөртүү деген нерсе бизде актуалдуу эмес эле да. Актуалдуу эмес болсо дагы мен о ан яптым буну. Бир жылда 40 китептерди окудум. Окуучуларыма жакшы маалыматтар берейин, тарбия берейин деп изилденип атып, мен өзүмдүн эң жакшы версиямды жасай алдым десем болот. Азыркы учурда кандай ийгиликтерим болсо, кандай жетишкендиктерим болсо, 2011 жылдан баштап келаткан нерсе десем толук жаңылышпайм. 2016 жылы мектепти аяктагандан соң Талас жергесинде иштеп баштадым. Айта кетүүчү нерсе, Кыргызстандын бир гана Баткен областына бара электим. Калган областтардын баарына барып, Нарындын сүт жайындагы ичип келгем. Талас жергесинде жолдун алыстыгын билдирбей, апамдын ордун сагындырбай турган менин таластык мээримдүү бооруке башкаларым бар. Аларга да бул жактан салам жолдогум келет. Университетти аяктагандан соң мен иштеп, турмушка чыгып, жана чет мамлекетте иштейм деген үмүтүм бар эле. Албетте мунун баардык кыялдарым аткарылды. Бир гана чет мамлекетте эмес, айыл жергесинде, айыл дүйнөсүнө түшүп келип калдым. Азыркы учурда айылда жашайбыз. Тилдерден мен түркчө жана англисче, орусча, өзбекче билем. Ойлогом, англис тилди унутуп калдым деп. Жакын арада Филиппинка аяшкабыз менен сүйлөшкөндөн кийин англискийим жакшы эле деңгээлде сакталып калганына көзүм жетти. Бул англискийимди балдарыма столдун үстүндө сен англиски үйрөнүшүң керек, аны мындай дейт деп үйрөтүү эмес, ооз эки басып туруп, ойноп жүрүп, аларга англис тилин үйрөткүм келет. Мени көбүнчө мудраясың, бир жерде тура албаган кызсың, Тахмина деп сүрөттөшөт да. Китепти көп окуйсуң. Мен аябай китеп окугум келет. Китептен окуп баштаарымды билбейм. Бала тарбиясында мага эң көп кайрылышат. Мен адамдардан чечкиндүү, өзүнүн сөзүнө турган ушул адамдар бар го. Бетке айтат го. Мына ушул адамдарды мен аябагандай баалайм. Кендейин мен ушул жашка чейин мага күлүп туруп артыңан жайлап койгон адамдарды көп көрдүм да. Мына ушул адамдардан алыс тургум келет. Мындай адамдарга такыр жолугум келбейт. Мен идеалдуу апа эмесмин, бирок өзүмдүн жашоомду тартипке, аң сезимдүү жашоого аракет кылган кадимки эле апамын. Блогумда болсо жакшы адаттарды, лайфхактарды жана өзүмдүн өсүү жолум менен бөлүшөм. Андыктан катталуу.